Так, мына тақсыр азыр клапандарын бүт жазадым. Верхнийдағы, ударныйдағы, мына 270 турба. Так, сварка ГТ-270, нулик собственной персоны. Дастан цехтың ішінде емеге. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, мына заготовка 270-тик ГТ. Выход 75-тикте чыгат бул. Эми бул аябай чоң перепад жерге жасалып атат. Негизи 200-лүк болуш керек болчу, ал жергечи. Анан мен өзүм эме кылып, чечим чыгарып 270-тик жасап атабыз. 270-тик болгондо полностью темирлер өзгөрөт, уже клапандар өзгөрөт, верхний клапандагы, эмедагы, флянцыдагы полностью алмашат бул жакта. Калпагы ошо 270-нчи модельне жасалат, ал жактагы флянцысы полностью алмашат. Бул 270-нчи калпагы мына. Ушундай. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мына брат, сиздеки даяр бүт мына краскаладык. Мына насосторда краскаланды сиздеки. 150-ңиз мына ургап атат биякта. Мына. Эми брат, эме. Так, мына булар покраска болду. Цвет хаммер. Золото деп коет. Темный золотистый. Иншаллах, кем Кудайым буйрса. Мына. Бүгүн ургаса, эртең кечке салабыз да, короче, жолгочу. Так, мына иншаллах 3-жыл болду. Гидротрандын иштеп атканына. Кыскартада ошо чакырып ичине обслуживать этип койгула деген. Ошого келдик. Иншаллах. Эми мына 3 жылдан бери практически бул тынбай иштеп атат. Бияктарга уже чөп өсүп кеткен мына. Үстүн жаап турба көмүлгөн да полностью. Күнү-түнү тынбайт мына. Ушинтип иштей берет иншаллах. Быйыл 3-жыл. Мындай менен кеткен шланганы эме көрөсүз. Кыската дарыясынан. Мына краскаларды карасаңар, ошол эле боюнча. Азыр үстүнө барып, суу чыккан жерин көргөзөм иншаллах. Работа мына 3 жылдан бери ушинтип тына элек. Onu başını tomat. Жо, аяк эмес. Onu ulangан жерде, шланга карап